Күзгү аскерге чакыруу кампаниясы башталды. Анын алкагында Кадамжай райондук аскер комиссариатында чакырылуучуларды аскерди кызматка узатууга арналган акыркы салтанат өттү. Иш чарага куралдуу күчтөрдүн ардагерлери, райондук мамлекеттик администрациясынын өкүлдөрү, чакырылуучулардын ата-энелери жана жакындары катышты. Кыргыз Республикасынын генералдык штабынын башкы уюштуруу мобилизациялык башкармалыгынан берилген план тапшырма убагында жана так аткарылды. Белгиленген пландын негизинде уландар аскердик бөлүккө жөнөп кетишти. Бүгүнкү акыркы бул иш-чара жылына 2 жолу аткарылат. Жазгы чакыруу жана күзгү аскердик чакыруу. Жаз айларында март, апрель, майда аткарылат. Күзгү аскердик чакырууда бул сентябрь, октябрь, ноябрь. Бул иш-чаранын алкагында мөөнөттүү аскердик кызматка чакырылат жана альтернативдик кызматка чакырылат. Жөнөтүүдө бул тарапта кылдаттык менен ден соолугу текшерилет, үй бүлөлүк абалы текшерилет жана моралдык жактан туруктуулугу текшерилет. Бул аскер кызматын өтөп келгенден кийин бул балдарга булар бир кесиптин ээси болуп калат. Андан тышкары контракттык негизинде жана куралдуу күчтөрүнүн жана күч түзүмдөрүнүн катарында кызмат өтөөгө жол ачылат. Аскер кызматын өтөө ар бир жээттин жарандык парзы. 18 жаштан 25 жашка чейинки жарандар жашаган аймагы боюнча аскер комиссариатынан чакыруу комиссиясынан өтүүгө милдеттүү. Аскердик кызмат жоокердин мүнөзүн чыңдап, тартипке, сабырдуулукка жана мекенчиликке тарбиялайт. Бүгүн облус аймагынын ар кайсы райондорунан мекенди коргойм деген тилек менен чыккан жаш жигиттерге ак баталар айтылып, кызматка узатылды. Баткен райондук аскер комиссариатынан күзгү чакырууга аскерликке келдим. Кадамжай райондук аскер комиссариатынан медкомиссиядан жана психикалык кароодон тесттиктен өттүм. Азыр ошол аскерге жөнөп өз каалоом менен билимим жогорку буюрса ата мекенге өз милдетимди аткарып. Мен уулумду ошо кызмат аскерге жөнөтүп жатабыз. Бакаласа ошо уулум бизди кубантырып жүрсүн. Биз сыймыктанабыз ошо уулум менен. Солдаттардай болуп жакшы кызмат кылып, чоң ийгиликтерге жетишин каалайм да. Өзүнүн максатыга жетсин дилейм. Эсен аман барып, айбары аман келсин. Мен ошону каалаймын. Мөөнөттүү кызмат өтөөгө чакырылган жаш жоокерлер Коргоо министрлигинин Өзгөн районунун Мырзаке айылындагы номер 30629 аскер бөлүгүндө кызмат өтүшөт. Адистердин айтымында акыркы жылдары аскердик шарттар жакшыртылганы менен жаштардын кызмат өтөөгө болгон кызыгуусу да жогорулап келет. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.